Рахмат. Урматтуу депутаттар, бүгүн жаңылыктардын кечки чыгарылышын карасаңар, парламент жөлөк пулдун убактысын 3 айга жылдырды деп берет. Өкмөт акча таба албай калды же мурдагы катачылыктарын мойнуна алды деп бербейт. Эмне үчүн парламентти, депутаттарды элдин баары сөгөт, жаман көрөт? Анткени өкмөт ушундай нерселерди маалыматтык кампанияда бардыгын бизге шылтайт. Эртең регионго чыкканда мына отурган коллегаларыбыз өткөндө жөлөк пул болот, мына 1-январдан деп айтып атышкан. Эртең булар элге чыкканда эмне деп айтат? Биз эмне деп айтабыз мисалы? Ошон үчүн мына бир коллегабыз айтып кетти азыр, өкмөт башчы эрекен жоопкерчиликти алды деп. Эгер жоопкерчиликти алып, кандай эмне жоопкерчиликти алды? Министрди кызматтан алдыбы, ката кетиргендерди кызматтан алдыбы? Болбосо өзү бүгүндөн калбай өкмөт башчы элге чыгып кечирим сурасын. Биз мына акча таппай калса, акча таппай калдык. Же болбосо ушундай ката кетирген экенбиз убагында деп. Болбосо азыр парламентти каралоо дагы башталат. Аз биз чыгарыбыз менен интернетте карасаңар, депутаттарды сөгөт мына 100 миң деген энелер, апалар күтүп атса, пособияны. Мына бул депутаттар эми өздөрү кабыл алып, дагы артка жылдырып коюшту. Булар элди ойлобойт деп айтат. Ошон үчүн бул жерде маалыматтык түшүндүрүү иштеринде өкмөт жоопкерчиликти өзүнө алсын, жок дегенде. Чыгып айтсын, бүгүндөн калбай, мына коомдук каналдан чыгып алып айтсын. Биз ушундай болуп катачылыкты бизден кеттик, депутаттардан сурандык, биз жалдырадык. Анан кийин ошолор мындай кабыл алып берди деп. Ошондо менимче туура болот. Рахмат.